Алыкул Осмонов болгону 35 жыл жашаган акын. Ал 1915-жылы Чүйдө төрөлгөн. Эрте жетим калып, балдар үйүндө чоңойгон. Анын алгачкы ыры 1930-жылы жарык көргөн. Биринчи жыйнагы Тандагы ырлар 1935-жыл. Алыкул жүздөгөн ырларды жазган. Ал кыргыз поэзиясын өзгөртүп, аны адамдын жан дүйнөсүнө жакындаткан. Ошондой эле дүйнөлүк адабиятты кыргыз тилине которгон. Пушкиндин Евгений Онегинин, Шекспирдин Отеллосун жана 12-түнүн, Крыловдун тамсилдерин которгон. Руставелинин Жолборс терисин жамылган баатыры анын эң чоң эмгектеринин бири. Анын тагдыры оор болгон. Ал узак убакыт оор илдет менен күрөшкөн. Ал 35 жашында дүйнөдөн кайткан. Бүгүн анын сүрөтү 200 сомдук банкнотто чыгылдырылган. Алыкул Осмонов кыргыз поэзиясынын улуу акындарынын бири.